Эми ооба мындай учурлар көп эле кездешет. Анан мисалы эми бир жолу берет адам, эки жолу бергенде ошондой мамиле болсо, ал кошунага биринчи эмне кылыш керек? Жакшы сөз менен, жакшы мамиле менен түшүндүрүп айтыш керек. Кошуна экөөбүз мына көптөн бери кошунабыз, дагы кошуна болуп жашайбыз. Мына бул буюмду сага аманат катары бердим эле, колдон деп. Сен мында туура эмес колдонуп коюпсуң, ушул жерин абайла деп түшүндүрүп айтыш керек. Анан иншалла ошентип айтса адам баласы баягы оңолуп, кийинкилеринде этияттап калат. Балким ал биринчисинде жакшы көңүл бурбай койгон болсо, экинчисинде көңүл бура баштайт. Мүмкүн бала чакасы зыян келтирип же сындырып бирдеме кылып койгондур. Анан ошонун аракеттерин көрөт. Анан ошентип айта бериш керек. Анан албетте эгерде ушуну көп эле кайталай берген болсо, ачыгын айтып, кошунам ушундай берсем сен жакшы колдоно албайт экенсиң. Ошондуктан мына кээ бир буюмдарымды бере албайм, анткени бул мага зарыл. Берсем ушундай туура эмес колдонуп коюп атасың деп ачыгын айтыш керек. Башка шултуп айтпайчы. Албетте мусулман баласы ошондой жамандыгына чыдап берип сабыр кылганы бул өтө чоң соопту. Бирок жок бербейм, анткени туура эмес колдонуп атат деген болсо, анын да өзүнүн акысы. Бирок жакшы сөз айтып, башкалардан сурап алып мен ушу сага көп эле жол бердим, мына бирок бул оокатты жакшы колдонгон жоксуң, ошондуктан кечирип кой деп эле ачыгын айтып, жакшы сөз менен түшүндүрүп койсо болот. Аллаху алам.